Эмиль Эсеналиевдин 1 миллион 180 000 сом карызы барбы? Тамашачы блогер, актер, көпчүлүккө чаа спортик каймана аты менен таанымал болгон Эмиль Эсеналиев тоң уулунан туулган күнү менен куттуктады. Ал уулу төрөлүү электеги өзүнүн жашоосундагы катачылыгы жана ал каталарын оңдоп, жеңиштерге жетишип келе жатканын өзгөчө кылып Instagram баракчасына жарыялады. Балам, төрөлгөн күнүң менен, кара жаным. Дал ушул күнү апаң мага сени белек кылган. Мени жакын тааныгандар билет. Сен төрөлгүчө атаң өтө тентек, өтө акылсыз, ичкиликти катыра ичип, чеккеликти катыра чегип, 1 миллион 180 000 сом карызы бар, бир башкача жашачу. Уялганда эмне, ошондой эле болчумун. Бирок мына сен жарык дүйнөгө келгенде мен ойлондум. Эгер мен ушинтип жүрө берсем, балам кандай болот? Эмне кылат? Ал да мендей болобу? Деп өзүмө өзүм суроо бердим. Жок, мен бардык зыян нерсени таштайм дедим. Кийин ушу балам жер карабасын деп бардык жаман адаттарымды таштап, карыздарымды бүтүрүп бир кичинекей ийгиликке жеттим. Чоң атаң мени эч нерседен кем кылган эмес, колунан келгенин алып берген. Анан кантип сендей өз каныман жер алган баламды мен бир нерседен кем кылайын? Менин жашоомдогу ар бир секундта оюман сен кетпейсиң. Өмүрлүү бол, кыргыздын керегине жарачу уулум. Азыр алыста болсом да атаң ар дайым жаныңда. Атын, бейбим менен, сен мыкты инсансың. Ушуңан жазба. Үйүмдөгүлөрдүн сыйындасың, ошоңдон кетпе. Экинчисине да буйруса аз калды. Амана сен көз жарып ал. Бүткөндөн кийин чалып кой, убакыт болуп калса. Урматтуу жашы бүлөлөр, азыр эгер башыңарда бир аз кыйынчылык турса, эч кейбегиле. Баары болот, баары өтөт. Эгер экөөң бири-бириңди колдоп, ынтымактуу болсоңор. Жумабеков Хамза Эмилбекович, мен сени жакшы көрөм балам. Апаңдай акыл эстүү бол, атаңдай чечкиндүү бол, деп окурмандарынын жүрөгүн элжиретти. Маалымат булагы Барометр Чекиткейжи. Бекборбиев Дубалда жөлөнгөн бир тактаймынбы? Белгилөөчү обончу Бекборбиев өзүнүн Instagramдагы жеке баракчасына сарайдагы кызга укмуштуудай сүйүүсүн арнагандай эле алты сапырын жазды. Жылчынары, мен эмне батпаймынбы? Мен сага мурдагыдай жакпаймынбы? Сарайды салып бүтүп артып калган Дубалда жөлөнгөн бир тактаймынбы? Уруксат бер, отун болуп кете электе жаныңа акыркы түн жатпаймынбы? Батпаймынбы? Ырчынын катталуучулары ар кандай пикирлерин жазып калтырышууда. Маалымат булагы Барометр Чекиткейжи.